Бардыгы бай болгусу келет. Ошо байлыкка жетип, ошол биз өтө албай жүргөн тепкичтерден өтүп байлыкка жеткен адам бир нерселерди айткан, ошолорду мен жеткирип коеюн дедим. Бай кылуучу амал не? Мен айтат, ошол күндө студент маалымдан баштап, студенттик учурумдан баштап ушул нерсени таштабадым, балки мен ушул себебинен бай болдум дейт да. Ал Кыргызстанда менмин деген байлардан бири. Биринчиси, Фатиха сүрөсүн күн сайын бир жолу окуйм. Эхтинас суратын мустаким. Ушул бөлүктөн баштап 3 жолу окуйм кайра-кайра. Фатиха сүрөсүн жарымдан баштап бул жагын Эхтинас сураты туура жолдон адаштырба деген. Ал эми экинчиси Вакыя сүрөсүн бир жолу. Же саар, же кеч сөзсүз түрдө калтырбай. Бул күнүмдүк уланып аткан нерсе да, Вакыя сүрөсүн окуйм дейт. Андан кийин Нас, Фалак сүрөлөрүн 3 жолдан, Аятал Курсун же саар, же кеч сөзсүз түрдө окуйм. Бул нерселерди ар дайым кылдым, калтырбадым. Анан дуада ар дайым Аллахым деп мага аны бер, муну бер, анандайды беришиң керек, же мынандайды беришиң керек дебестен, Аллахым мага туура нерсени бер. Анан байлык берсең, туурасын бер. Эгер ал мага ден соолугума, өзүмө, жашоомо, акыретиме зыян келтирсе, ал байлыктын кереги жок. Ал миллион доллар болобу, ал миллиард болобу, мага кереги жок, андан мени сакта. Эгер да байлык мага пайда келтирсе, өзүмө, денеме, чөйрөмө, коомума, акыретиме, анда ошо байлыкты мага бергин деп дуа кылат элем. Мен сөз түрдө мага беришиң керек. Балким ал байлык сизге бәле болуп келиши мүмкүн. Ал туура айтат чындап эле, урматтуу кеңешим. Ошондуктан бул сүрөлөрдү, бул зикирлерди кылып байлыкка жеткен адам айтып атат, кылышыңыз керек сөз түрдө. Мен 100% кепилдик берип, бул сага чындап мындай чокуга чыгарып коет дегенден сөздөн алысмын. Бул сүрөлөр себепчи 100% аракет өзүңүздөн болуш керек. Алмапыш Озумат иштеп туруп сүрөлөрдү окуп, кайра-кайра 100 эмес 500 жолу окусаңыз дагы, 1000 жолу окусаңыз дагы эчтеке болбойт, эгер өзүңүз эчтеке кылбай жата берсеңиз. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, аракет кылайлы, окуганга, аракет кылганга, ийгиликке жеткенге.